Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Эр жигит эл четинде, жөө бетинде демекчи, биз бүгүн ата мекенди коргоочулар күнүнө карата мырзаларга ар кайсы багыттан, ар кайсы тармактан суроолорду берип, алардын акыл деңгээлин бир аз болсо дагы сынамакчыбыз. Андыктан биз менен ушул мүнөттөрдө бирге болуңуздар. Эгер эсиңиздерде болсо, биз өткөнкү көрсөтүүбүздө кайгысы көптүн эмнеси көп деген макалдын түшүп калган сөзүн таап берүү деген суроону узаткан элек. Дал ошол биздин түшүп калган сөзүбүздү кайгысы көптүн касы көп деп бул абонентибиз туура тапкан. Урматтуу абонент, иш күндөрү келип өзүңүздүн Бабилон окуу жайынан 100% арзандатылган сертификатыңызды алып кетсеңиз болот. Дал ушул сертификатка ээ болууну сиз да каалап турсаңыз, анда көрсөтүүнүн аягында сиздер үчүн дагы атайын суроо жаңырмакчы. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Атыңар ким? Мухтарбек. Алдыда келе жаткан майрамыңыздар менен. Бул элтердин билим каналы телетест көрсөтүүсү. Азыр сизге тест беремин, туура жооп берсеңиз, ана сөзсүз түрдө белек дагы берем. Мухтарбек, ойногонго даярсызбы? Даярбыз. Анда суроону жаңыртам, сиз жакшылап угасыз. Армияда азыр канча жыл кызмат өтөшөт? 1 жыл. Туура айтып атасызбы? Ооба. Мен жооптун 4 вариантын окуйм. Сиз 4 варианттын ичинен мүмкүн адашып калган болсо таап аласыз. А варианты 1 жыл, Б варианты 1,5 жыл, В варианты 9 ай, Г варианты 2 жыл. 1 жыл. 1 жыл өтөшөбү? Ооба. 1,5 жыл эмеспи? Жок. 1 жыл. Сиз өзүңүз армияда кызмат өтөп келдиңизби? Жок. Жаш жетелеген. Окуучусузбу? Студент. Студентсиз. Демек, буюрса, чакыруулар келсе, армияга барып, кызмат өтөп, кыргыз элинин керегине жарайсызбы? Ооба, Кудай кааласа. Азаматсыз, армияда азыр 1 жыл биздин аскерлерибиз кызмат өтөшөт. Сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз дагы. Бизде биздин өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрына бир адамга арналган азыркы учурда жүрүп жаткан кинолордун бирин көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Куттуктайбыз. Жеңишиңиз кут болсун. Алдыда келе жаткан майрамдарыңыз менен жалпы биздин мырзаларды куттуктай өтсөңүз болот. Жалпы кыргыз элин, кыргыз жигиттерин келе жаткан 23-февраль майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Саламатсыңарбы, атыңар ким? Марсель. Марсель. Силердин атыңар ким? Орозбек. Алдыда келе жаткан майрамыңар менен биз элтердин билим каналы телетест көрсөтүүсү тест беребиз. Эгер туура жообун тапсаңар, анда албетте майрамдык белек да беребиз. Ойного даярбызбы, Марсель? Анда эмесе силерге ушул мырзалардын бир кызыгуусу болгон футбол жаатында суроону узатайын. Суроо: футболдун падышасы ким? Пеле. Ким? Пеле. Сиздин оюңузча? Футболдун падышасы билбейт ким футбол боюнча анча. Футболго кызыгасызбы? Футбол көргөнгө кызыгам, ойногонго кызыкпайм. Ооба, көрөм негизи. Ооба. Айрым учурда тура калып, деп күйөрмандар болуп, аябай ойноочулар менен кошо ойноп кеткен жагдайлар да болсо керек. Болот, ооба. Ооба, ошондой. Сиз кызыгасызбы, футболго ойнойсузбу? Ооба. Анда эмесе суроонун жоопторун окуйн, мүмкүн болсо жоопторуна да таянып, мүмкүн өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды дагы өзгөртүп жиберишиңиздер мүмкүн. Футболдун падышасы ким? А. Энрике, Б. Пеле, В. Диего, Г. Месси. Пеле. Пеле. Адашпадыңызбы? Марсель. Шо Пеле болуш. Сиздин оюңузча? Менин оюмча Диего го. Ооба. Пеле деген ким болгон? Кайсы командадан ойногон? Кайсы жагы менен футболдун падышасы боло алган? Жөндөп айтып бере аласызбы? Билбейт ким. Сиз кайсы футболчунун күйөрманысыз? Күйөрман эмесмин, ойногонго кызыгам. Ойногонго кызыгасыз. Эмне үчүн Пеле деген жоопко токтолуп атасыз? Пеле. Бизде Диого деген дагы жооп
болду, урматтуу телегөрүүчүлөр. Дал ошол Диого ким, ал эмне болгон, кандай артыкчылыгы менен футболдун падышасы боло алган? Бул атты мен бир угуп калгам, ошол көрүппү же негизи жакшы тааныбайм негизи. Көрсөм бирок тааныйм. Демек, бул сиздин божомолдуу жооңуз, а? А сизчи, Марсель, божомол деп айтып атасызбы же ишенимдүү айтып атасызбы, кандай? Божомолдор. Пеле бул менин оюмча бул мен тааныйм, киносунда бунда көргөм да. Бир жаш бала ошол кара бала болчу, ошол ойноп көп ийгиликке жеткен да. Ошонун негизинде айтып атса керек негизи. Азыр ошондо экөөңүздөр эки жоопту берип, эми жооп туура болду экенби деп турасыздар да. Сиздин оюңузча бул жигит утуп кеткен жокпу? Билбейм. А сиздин оюңузчачы? Ким утту? Билбейм эже. Мүмкүн биздики да туура эмеспиздир. Башка жооптур. Калган эки вариант. Эми жообуңуздар туура деп ойлоп жатасыздарбы, жокпу? Меники туура го дейм. А сизчи, Марсель, эмне жашоодо ушундай негизи аз сүйлөйсүзбү? Сүйлөйбөйт атасыз? Сүйлөйт, ооба. Кандай ойлоп жатасыз? Туура эле го дейм. Туура эле го деп ойлоп жатасызбы? Эгер бул досуңуз белек утуп алса, мен менен бөлүшөсүң деп айта аласызбы? Жок. Эмнеге? Дос сөзсүз түрдө бөлүшүп жейт дейт го. Сиз бөлүшөсүзбү утуп алсаңыз? Бөлүшөм, ооба. Бөлүшөсүз. Ооба. А сиз утуп алсаңыз бөлүшөсүзбү? Бөлүшөм. Кантип бөлүшөсүз? Сыр болбосо, кантип бөлүшөсүздөр эми? Мен бир эле нерсе берип койсом. Тең ортодон? Ооба. Демек, тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр деген мааниде. Мына ушундай, урматтуу замандаштар, телегөрүүчүлөр, бул жерде биздин эки мырзабыз эки жоопту тандады дагы, бирок белек утуп алса кандай бөлүшөрүн өздөрү дагы айтып беришти. Демек, бул эки достун өздөрүнө коебуз дагы. Биз жоопту туура же туура эместигин аныктайбыз. Албетте, футболдун падышасы бул замандашым Марсель айткандай Пеле. Демек, Марсельди биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрына учурда жүрүп жаткан кинолордун бирин көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алды. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз, Марсель. Эми досуңуз менен билетти бөлүшөсүзбү? Бул билет бир эле адамга арналган. Билет сатып акчасын деп. Кандай болот бул жагы? Бул жагы эми ойлонобуз. Ошондо сиз ойлонобуз деди, ээрчип барасызбы? Ооба. Ээрчитпей койсочу. Башка билет алып берет дагы. Демек, достун кайсы жерде болбосо, экөөңүздөр доссуздар да. Жаны бир дейт, эми сөзсүз түрдө жаныңызда, досуңузда эшите барыңыз, Ооба. Албетте, мырзаларды майрамы менен куттуктап өтсөңүздөр болот. Сиздерге эркин микрофон. Жалпы мырзаларын майрамы менен куттуктаймын. Силерге чын ден соолук, узун өмүр, алдыдагы иштериңерге ийгилик. Баарыңар дайыма алдыда болгула. Анан футбол боюнча да кичине окуп койгула. Мага шыш билбей калбагыла. Көрүп жүрө бербегиле дегенде. Досума кошулам. Биз ошол ата мекенди коргоочулар күнүнө карата мырзаларга тиешелүү макал, лакап, ар кайсы багыттагы суроолорду берип жүргөнбүз. Сизге макал берейин, Макалга жакшы элесизби? Анча эмес. Назима угуп турабыз анда. Эр жигиттин ичине эмне батат? Эр жигиттин ичине макалды улантыш керекпи? Подсказка барбы? Бар, жооптору бар. Эр жигиттин ичине эбин тапсаң там батат дейт. Эбин тапсаң там батат. Бысы эр токумчан ат батат дейт. Высы эсеби жок мал батат. Гысы эсеби жок сыр батат дейт. Биринчиси го дейм. Себеби ал жерде көп нерсе ичинде, ал нерсенин ичинде көп нерсе камтылган үчүн ошентип айтылган болсо керек. Демек, эр жигиттин ичине эбин тапсаң там батат. Ооба. Эми жолдоп береличи. Там батат, эми там дегенде ал үйгө кирип кетет да, или сыр. Азыр ойлоно алайынчы бир аз. Аябагандай зор чоң нерсе батат да бул жерде. Ооба.
Эсеби жок, малда батат. Негизи бар эле тура келет экен, бирок Сиздин туура деген жакындаштырган вариантыңыз? жакындаштырган сыр батат го. Ай, Кудайым, кыйналып кеттим. Кыйналбай эле таа бериңиз. Бул суроо болгону. Эбин тапсаң там батат деп ойлодум. Эр жигиттин ичине эбин тапсаң там батат дейт. Чындап эле эр жигиттердин ичине азыр там батабы же мурун деле батканбы? Эгерде чынында эр жигит болсо, күчү жетсе, ооба, потому что эр жигиттин колунан көп эле нерсе келет, алардан көп нерсе күтсө болот. Не болгон чакта да эр жигит болгон үчүн алар күчтүү болот. Азаматсыз. Эң сонун түшүндүрүп бердиңиз. Эң сонун. Бирок өзүңүз айтып атасыз, ката таап койдуңуз. Саламатта барыңыз. Биз кийинки шарт туруна дал ушул макалды беребиз. Сиз көрсөтүүдөн көрүп алсаңыз болот, Назима. Мына ушундай, урматтуу замандаштар. Албетте, эр жигиттин ичине эмне батарын сиз дагы үйдө ушул эле нерсе болот эле го деп жаткандырсыз. А бирок биз кийинки шарт тургунунан дал ушул суроонун туура жообун сиздерге таап бермекчибиз. Бул жөнөкөй гана макал. Эр жигиттин ичине эмне батат? Макал. Эр жигиттин ичине эр токумду ат батат. Да? Ушундайбы? Багы ичи тарлык эмесинде айтылган, багы ичи тарларга айтылган макал. Макал, Келиңиз 4 вариантын жаңыртайлы. Мүмкүн оюбуз өзгөрөт, А варианты эбин тапсаң там батат дейт. Б варианты эр токумчан ат батат. В варианты эсеби жок мал батат. Г варианты эсеби жок сыр батат. Ошо мурдак эле жоопто калат экен, ошол эле. Экинчи вариант болду. Ошондо Эр токум ат батат, эр токум ат батат. Эмнеге анын ичине жеп коебу, кантип батат эр токумчан ат? Жок, эми бул фразеологизм сөз. Азаматсыз. Мындай эр жигит мындай ичи тарлыктан алыс болуш керек деген максатта айтылган макал деп ойлойм. Азаматсыз. Демек, биз бүгүн сизге ушунча эч кимге мүмкүнчүлүк бербедик эле. Бир суроонун жообун таба албай калса, экинчи суроонун жообун табат депчи. Сиз бүгүн бизге эң сонун жөндөп, жолдоп, эр жигиттин ичине эр токумчан ат батат деген суроону туура жообун таптыңыз. Демек, бизден өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрынан бир адамга учурда жүрүп жаткан кинолордун бирин көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Алдыда келе жаткан байрамыңыз менен сиз да жалпы мырзаларды куттуктап өтсөңүз болот. Бүт кыргыз элинин келе жаткан ушул 20 февраль мырзаларды майрамы менен куттуктайм. Барыңыздар ошо мекенге кызмат кылып, аткулдук милдетибизден ошол аткарып келүүңүздөргө насип кылсын баарыбызга. Ошол элибизде тынчтык болсун. Суроону жаңыртайын, агай. Бир батальондо канча аскер болот? Bir batalyonda 400, minimum 400 asker. Аскердик кызматты өтөгөнсүзбү? Ben askeri kızmat ötөгөм, азыр кезде деңизде иштейм. Дальний Востокто. Аскердик кызматты кайсы жерде өтөдүңүз эле? Али түндүктө. Анда эмесе мен сизге жогоруда айтканмын, бул тест вариантында деп. А варианты 1000ге чукул дейт. Б варианты 300гө чукул, В варианты 100гө чукул, ал эми Г варианты 150гө чукул дейт. Ошондо кайсы варианты туура деп табасыз агай? 100гө болсун. Бир батальондобу агай? Бир батальондо канча аскер болот дейт? Bir batalyonda ayттым го 400-500 asker болот. Бул жерде 400-500 деген вариант жок агай. Жок бу. 1000, 300, 100, 150 дейт. Жок, андай болбойт. Азыр Кыргызстандын курамында Жок, Кыргызстандыкы билбейм мен. Болжол менен айтыңыз. Кыргызстандыкы азыр 1000 болса керек. Билбейм. Ошондо 1000 деген жоопко токтойсузбу? Ойлойм. Андан көп болбойт. Өзүңүз кайсы ротада же кайсы батальондо кызмат өтөгөнсүз? Мүмкүн болсо азыр ушул бирге мекенчегинде кызмат өтөгөн жоокерлерге ошол мезгилде салам жолдосоңуз да болот. Мен Россияда анда Советтер Союзу болгон, түндүктө внутренний войскада кызмат кылганмын. Сержант Нурматов, Талип.
ошол ардап алсадарма бардыгына салам айтам. Бардыгына ден соолук. Келе жаткан 23 февраль майрамы менен бардыгын куттуктайм. Демек ошондо сиздин жоңуз бир батальондо 1000ге чукул аскер бар деген жоо, агай? Кыргызстанда болушу мүмкүн. Советтер Союзунда болгон эмес азыр. Демек, сиз А вариантта 1000ге чукул деп жооп бердиңиз. Азыр Кыргызстанда 1000ге чукул бир батальондо аскер бар деп. Жакшы жооп бердиңиз. Өзүңүздүн ошо кызмат кылган жоокердик күндөрүңүздү эстедиңиз. Бирге кызмат кылган жоокерлерди эстедиңиз. А бирок биздин суроого бир аз туура эмес жооп берип койдуңуз. Агай, тилекке каршы сиз менен коштошобуз. Бир суроо. Туура жооп берсеңер, албетте майрамдык белек. Бир батальондо канча аскер болот? Бир батальондо 100. Сиздин оюңузча? Мен азыр сизге тесттин варианттарын окуйм. Бир батальондо канча аскер болот? А. 1000ге жакын, Б. 300ге жакын, В. 100ге жакын, Г. 150ге жакын. 100ге жакын деген туура деп ойлойм. Батальон деген эмне өзү? Аскер багытындагы адамдардын, аскерлердин жыйындысы. Ошондо бул эмнеден куралат батальон? Ротадан куралабы, эмнеден куралат? Ротадан адамдардын, ошол аскерде иштеген армиядагы служба кылгандардан жана генерал-майордон курулат. Бул суроону мен сизге жөн бербедим. Дагы да болсо тагыраак вариантын таап алсын деп бердим. Ошондо бир батальондо канча аскер бар? А, Б, В, Г. Кайсысын тандайбыз? 1000, 300, 100, 150. 1000 болушу мүмкүн. Мүмкүнбү? Сиз өзүңүзгө ишенген жооңуз 1000ге жакын, 300ге жакын, 100ге жакын, 150ге жакын. Келиңиз, досуңузду жардамга чакырабыз. Поможешь, брат? Келиңиз. Досуңузду жардамга чакырабыз. Досуңузга жардам беребизби? Ого. Атыңыз ким? Тариэль. Тариэль. Бир батальондо канча аскер болот, Тариэль? Досуңузга жардам беребиз. Бир батальондо ошо где-то 1000ге жакын дейм ойлойм. Өзүм оюмда вот где-то канча дедиңиз, варианттарын айтып коесузбу? 300, 100, 150. Ошондо 150ге деп ойлойм. Где-то 300. Биле ошол 100 же 150дин ортосунда да? Бир вариантты тандайбыз. Решение за тобой, дос. 300 деп коет. Дедиңизби? Ооба. Ошондо 100-150 миңдер калып калдыбы? 300 башкача көрүнтабы? Бир батальон болгондо 1000 болушу керек деп ойлойм. Акыркы жооп 1000. Саламатта барыңыз. Сиз менен коштошобуз. Болот, аскердик кызмат өтөгөнсүзбү? Жок. Демек, бир батальондо канча аскер болот? 10. 10? 1000би? 10бу? 10.000би? 10.000. А варианты 1000ге жакын аскер болот дейт. Б варианты 300ге жакын, В варианты 100ге жакын, Г варианты 150ге жакын дейт. Сиздин туура деген жооңуз? 10.000ге жакын болот. Бул жерде 10.000 деген жок. 1000, 300, 100, 150. 1000ге жакын. 1000ге жакын. Тилекке каршы туура эмес жооп бердиңиз. Сиз менен коштошобуз. Мынакей урматтуу замандаштар, биз бир нече мырзаларга дал ушул суроону узаттык. Эч кимисинен туура деген жоопту уга албадык. Андыктан дал ушул суроонун жообун сиздерге таштайбыз. Ушул суроонун жообун билсеңиз, анда дароо биздин WhatsApp номерлерибизге жөнөтүңүз. Дагы туура жообун өзүңүздүн белеңизди утуп алыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун маанайдан кийин биз ата мекенди коргоочулар күнүнө арналган мырзаларга ар багыттагы суроолорду берүү менен сиздерге эң сонун маанай тартуулай алдык деген иштеничтебиз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.